эл журтум. Мынакей садака биримдигинде иштеп аткан балдарга дагы бир топ жыл болуп калышты. Булардын иштеген эмгектери ак эл журтка жардам берейли деп ушул садака биримдигин ачышкан. Мына көптөгөн элдерден соона калды. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кийим кече, ошондой эле азык-түлүктөн бар жогуна жардам беришти. Ушул садака биримдигинде иштеген балдарга чын ден соолук, узун өмүр, бакыт, үй бүлөлүк каалайм. Дайым ушинтип азайбасын, көбөйүшө берсин. Анан эл журтум силерден суранып кетет элем. Үйдөгү кыз келиндерден, бала чакаңардын, жаш балдардын кийимдери бекер эле жатат. Ошолорду алып келип садака биримдигиндеги ушу менин жанымда турган келинге тапшырсаңар канчалаган соо иш кылат элеңер. Мына мен бүгүн ушу 3 куртка алып келдим, кыздардыкын, кышкы. Ушу чиле болсо дагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн алып кийсе деп. Анан ушу садака биримдигине менин ушу бала чакамын, менин кошумчам 200 сом акча берип коёюн. Мынакей ушу жерде иштетип аткан ушу кызга. Не дейм, Алла разы болсун баарына, ден соолук, иштери жүрүшө берсин. Дайым ушинтип ынтымактуу болуп, ушу бизге окшогон энелер колдоп балдарыбызды жөлөккө түрө берели. Ак батабыз дайым ушу балдарыбыз үчүн, Ташкөмүрдө жашап аткан балдарыбыз, алыс жакта иштеп аткан балдарыбыз үчүн баарына ден соолук болсун. Оорушпастын, алыста жүргөн балдарыбыз аман эсен келишсин. Тапкандарына береке берсин. Рахмат, эже бергендериңизге Алла разы болсун. Сиздерден Алла разы болсун. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Сен дагы ушул жерде иштетип атасың, сага дагы ден соолукка кылайын. Ушу элдин батасын алып жүрө бер.